Бул тарыхка кайрылсак, бул уюмдар өздөрү эле уюшулган да. Анан мен сизге жардам бердим, ооба, сиз ага жардам бердиңиз. Ошентип эле коомдук деңгээлде уюшулуп калып, анан бара-бара булар расмий каттоодон өтүп, ушундай бир иштеген жеринде коомдук уюм деген статусуна ээ болгон да. Эми азыр мына бүгүнкү күндө ошол эле ассоциация замандашта 23 чет өлкө, алыскы чет өлкөдө диаспоралык уюм, анан Казакстанда 10 диаспоралык уюм, анан Россияда дагы 60тан ашык уюмдардын мүчө да. Эми булар мисалы ынтымакташкандыгына баса бергилегим келип атат да. Эмне себептен? Биринчиден таанышы келип калды, таанышынын укугун коргойт. Анан экинчи таанышынын айлыгын бербей койду. Үчүнчү таанышынын келишими туура эмес болуп калды. Төртүнчү таанышын камап койду. Ушул сыяктуу мисалдарда бири-бирине жардам берип жүрүп диаспоралар түзүлгөн. Албетте коомдук уюмдар менен жарандык коом менен мамлекет сөзсүз түрдө кызматташыш керек. Жарандык коом канчалык күчтүү болсо, ошончолук мамлекет күчтөнөт. Бул кол кабыштык кылган институт катары кабыл алыш керек да өлкө, мамлекет. Демек, кызматташуу керек. Бул бир. Экинчиси, бул диаспоралык уюмдар бардыгы өздөрүн каржылайт. Мамлекеттен бир тыйын сурашпайт, мамлекеттен бир тыйын алышпайт дагы. Болгону булар көпчүлүк учурда кандайдыр бир иш-чараларда, кандайдыр бир маданий бир баалуу же тарыхый иш-чара өткөрүүдө мамлекеттик органдарды катышат, анан эки өлкөнүн ортосундагы мамилени чындоого салым кошушат да. Бул дагы бир өзгөчө көрсөткүчтөрдүн бири, бул керек. Биз аламдашуу процесси болуп атканда биз илгеркидей найзаны көтөрүп алып согушпайбыз да. Биз маданий, толеранттуулук, ушундай тынчтык жолу менен достукту чындашыбыз керек. Диаспоралардын бул багытта абдан салымы чоң. Ошондуктан мен бул экинчи көрсөткүч, үчүнчүсүн дагы белгилеп коеюн, бул экономикалык байланыш. Эки өлкөнүн ортосунда соода саттыкка диаспоралардын салымы абдан чоң. Кыргызстан эмнеге муктаж? Кыргызстандан эмнени алып чыксак болот? Кыргызстандан кайсы товарлар, мисалы үчүн ошол эле Россияда же Туркияда, мына кече жакында өткөндө Америка барганда мен кыргыз товарларын көрүп аябай кубандым да. Азыр мына Москванын борборунда деле бир нече магазиндер бар, ал жерге кирсең шорону аласың, курутtu аласың жана башка да. Бунун баары абдан жакшы көрсөткүч. Бул биздин Кыргызстандагы өндүрүлгөн продукцияны биз дүйнө жүзүнө алып чыгып, мына күрүчүбүздү да сатып атабыз. Океандын ар жагына кетип атат. Ушул сыяктуу Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кылган диаспоралар саны көп. Бул багытта мамлекет туруктуу жана мындан да эффективдүү иштеш керек, жана диаспоралар мүмкүнчүлүгүн колдонуш керек.